Изилдөө боюнча суунун уникалдуу касиеттери менен байланышкан маалымат процесси адам баласы дүйнөнүн жүзүн өзгөртө аларын алып келди. Келечек өзүнө коркунуч жана мүмкүнчүлүктү камтыйт. Бул Кытай белгиси сыяктуу да. Кытай белгиде коркунуч менен мүмкүнчүлүк чагылдырган. Мүмкүнчүлүктө өтө чоң кенен шарттар бар. Азыр бул чындыкка айланды. Бул мүмкүн. Ишеничтүү болуп калды. Бул маалымат берүү жолу менен суунун абалын өзгөртө алабыз. Ошол эле учурда суунун химиялык кошулмасы өзүнүн касиетин сактай алат. Суунун структурасы гана өзгөрөт. Молекулалардын кошулмалары секундада миллиардтаган бөлүкчөлөргө бөлүнөт. Бирок бул башаламандыкта иреттелген туруктуу зоналар бар. Бул кластер деп аталат. Аларды торлор менен салыштырууга болот. Суудан бир молекула чыгып кетсе, анын ордун башкасы толуктайт. Молекула чыгып кетет, ал эми тор дайыма туруктуу. Өзгөрмө чөйрөдөгү туруктуу жазылма сыяктуу. Бул кластердик туюм сезим сыяктуу болуп эсептелет. Жаңы маалымат келсе, жаңы кластер пайда болот. Суу дагы жаңы жазылууга, жаңы туюм сезимге айланат. Комор аралында карыялар бир окуяны маяк кылышат. Бир убакта ошол жерден суу кетип, кургап, чөлгө айланат экен. Ошол өрөөндө бир гана бай адамдын кудук суусу болгон дешет. Ал адамдарга ошол сууну саткан экен. Ошол мезгилде Баязит аттуу бир жакшы адам келген дешет. Ал адам ошол чатырдан алыс эмес, жерде суусап айласын таппай жаткан итти байкайт. Ит Баязитти карап калат. Баязит итке жардам бериш керек экен деген сезим туулат. Ошол учурда ал сууну көбүрөөк алып, акысын эки эселеп, кургатылган ванили жана жыпар жыттуу гвоздика менен төлөм кылат. Ошол сууну алып бара жатып, бечара итке ушунчалык керемет иш жасап жатканын улам ойлоп бара жатат дагы өзүнүн өтө бийик сезип алган Баязит сууну иттин алдына коет. Бирок ит сууну ичпей коет дагы тескерисинче карап басып кетет. Адамдын өзүнө болгон сыймыгы суунун сапатын өзгөртүп салды. Бул философия. Бул жерде сиздин оюңуз кандай? 20-кылымдын 60-жылдарында Германиянын жабык изилдөөчү лабораториясында түшүндүрүп бере албаган дагы бир окуя болуп өттү. Бир лаборант кыз дистилленген таза суу чөйчөгүнө өтө бат таратуучу зат ампуласын байкабай түшүрүп алат. Өзүнүн шалаакылык мамилесин эч кимге билгизгиси келбейт. Ошол бойдон калтырып коет. Ампуланы 3 күндөн кийин гана көрүп калышат да, аны суудан алып чыгышат. Ал герметикалык бекем болгондуктан эч зыяны жок эле. Ал окуя ошол бойдон унутулуп калат. Андан кийин лабораториялык чычкандарга ошол сууну беришкен. 10 мүнөттөн кийин ошол чычкандар өлүп калышкан экен. Ал сууну ошол замат өтө так анализге алышкан. Химиялык көз караш жактан суу кынтыксыз таза экенин изилдешкен. Демек суу бул заттын эң терс маалыматын өзүнө сиңирип алган. Бул шумдук нерсе. Бул окумуштуулар үчүн бул фантастикалык ачылыш нерсе болуп эсептелет.